Нике кыйылгандан кийин аялыңдын кыз эмес экенин билип калсаң эмне кылыш керек дейт. Бирөөгө үйлөнгөндөн кийин аялың кыз болбой калса эмне кыласың дейт. Кыз болбой калгандыгын сен нике кыйгандан кийин билип атасыңбы? Ага чейин билишиң керек. Кантип билишиң керек? Шариятыбызда кыз эмес деп ким айтылат? Кыз эмес деп сойкулук менен элге белгилүү болгон адам гана кыз эмес деп билинет. Же болбосо турмушка тийип чыккан адам. Андан башканын бардыгын шарият кыз деп өкүм берет. Элдерге бул зина кылган деп сөз тарабаган эле болсо, аны шарият кыз деп билет. Ал эми сен жанагы биздин жапайы салтыбыздагы жанагы канды чыкпады десең, кээбекилерге чыкпашы мүмкүн. Таби ар кандай болот. Азыркы мезгилде көп эле адамдардан чыкпай калып турат. Себеби адамдардын табияты өзгөрүп атат. Илгеркидей эмес. Кээбиги чоюлчаак болушу мүмкүн, же башка маселе болушу мүмкүн. Ал эмес. Кыз эмес экендигин кайтып билесиң, ошо мурда зина кылганбы, кылган эмеспи? Элге таркаганбы, таркаган эмес. Таркабаганбы? Бисмилла. Ал канга байланыштуу эмес. Кээ бир адамдардан кан чыгышы мүмкүн экен, кээ бирден чыкпайт экен. Бул ошол медициналык эле маселе экен. Эң жакшысы үйлөнөрдөн мурда барып доктурга текшертип алсаңар болот. Негизи үйлөнөрдөн мурда ошондой маселе кылыш керек. Барып кандарын текшертиш керек. Өкө жашаганга балалуу болгон мүмкүнчүлүгү барбы? Дагы мүмкүн болсо кызбы, кыз эмес текшертсеңиз сиздин акыңыз бар. Үйлөндүңүзбү? Үйлөнгөндөн кийин болду, бисмилла. Ошон үчүн хияру шарт же болсо хиярул айып. Бир товарды сатып алдың. Сатып алгандан кийин айып болуп калса, товарды өткөрүп бересиң, Соода да ушундай. 3 күнгө чейин. Азыр мамлекеттин эмеси менен 7 күн бекен, ушундай экен, банктар боюнча же 10 күнбү? Никеде андай нерсе жок. Алдыңбы? Таваккал алалла. Болду. Кааласаң, жашап, каалабасаң, ажырашып кет. Ал сен өзүң эркиң. Бирок акылсыздык кылып ажырашып кетүү да туура эмес. Эгерде чындап бир жактан далилдер келсе, видеолор болсо, же болсо бирөөлөр айтылынса, күбөлөр болсо, бул мурда зина кылып жүргөн, анда мүмкүн сенин ыктыярың. Бирок бирөөнүн айыбын жашырып кетсең, иншалла сага эсепсиз сооп болот, бирөөнүн айыбын жапкан. Негизи мындай майда нерселерге көңүл бурулбаш керек,